Сиз бул документтерди кантип таптыңыз, анан эмнелер жөнүндө айтылат? Түшүндүм мен. Сөз башынан басында сиз менен бүгүнкү айткан сөзүмдүн аягынан алып кайта башынан баштап атпайсызбы? Мен коопсуз шаар эмне үчүн жоопсуз шаар деген долбоорго айланып калды. Ошол коопсуз шаар долбоорун ким аткарыш керек эле? Ошонун жооптуу иши жөнүндө, кооптуу иши жөнүндө айттым. Эмне үчүн быйылкы жылдын башында акылдуу шаар деген долбоор болгон. Анын башында дагы мамлекеттик байланыш агенттиги болгон. Ал кезде башка жетекчи болчу. Андан кийин өкмөт алмашып кетип, акылдуу шаарды менен барбай кайта бир коопсуз шаар деген долбоорду алып барып, анан кайта ушу мамлекеттик технологиялар комитетине жүктөп койду. Мен ошондо эле өкмөт башчыга айткам, мыного сиз алып келген киши жөнүндө бир 5 кылмыш иши бар деген шек бар. Мен десем, жок, Рыскелди Ченекович, бул ушак. Бул жөн эле ушак, бул бала ошо бардыгын билет деп кийин ушуга коопсуз шаарды тапшырманы берди. 13-июлда Мухаммед Калы Дүйшекович айтты, эгерде коопсуз шаар долбоору ишке киришпесе, Керт башмачылар жооп берет деди. 23 мен карап чыктым, 23-июлда дагы айтты, мен ошолорго айттым, Грузияга барып келдим, ошолордон коопсуз шаар боюнча долбоорун карап чыгып туруп, киргизгиле деди эле. Бул тармакка жооптуу болуп туруп Кубатбек Алчевич Боронов дайындалды. Ал айтты, эгер биз сентябрда ишке киргизе албасак, жооп беребиз дешти. А бүгүн кирген жок, жооп да эч ким берген жок. Мына ушуну айттым. Анан экинчи бир маселе бул жанагы бүгүнкү күндөгү Бакыт Шаршембиевке козголгон кылмыш иштеринде болуп турат да. Мен Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде жумуш топ түздүм. Ошол Кыргыз Телеком, РПО РМТР, байланыш агенттиги, маалымат технологиялары боюнча комитетте иштеп аткан мамлекеттик органдарындагы козголгон кылмыштар боюнча маалыматтарды алдым эле. Ошонун алкагында мага биринчи катты Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы жолдоду. Мына мен катты көргөзүп кетейин. Уважаемый Рыскелди Ченебекович, уголовный 1 деп туруп, ар бир козголгон кылмыш иши жөнүндө негизги нерселерди айтты. Кол коюп атат: с уважением, первый заместитель генерального прокурора Нурлан Дардаңов дейт. Мындан ошол козголгон кылмыштар жөнүндө кенен маалымат алдым. Бул жерде Бакыт Шаршембиевдин ошол козголгон кылмыштардын түздөн түз тиешеси болбосо да кыйыл түрдө тиешелер. Көп иштерде буга айып тагылбаса дагы айып тагыла турган беренелер бар, ал боюнча тергөө иштер турат. Көп иштер кайсы бир нерселердин негизинде токтотулуп турат. Бирок толугу менен ошол кылмыштар жөнүндө маалымат бар. Экинчи маалыматты мага Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө караштуу экономикалык кылмышка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат финансовый заместитель председателя Жамгырчиев дейт. Бул дагы ошол козголгон кылмыштар жөнүндө толугу менен мага маалымат берип атат. Нур Телеком, Альфа Телеком боюнча справка по уголовному делу деп ар бир козголгон кылмыштар боюнча берди. Мен ушулардын баардыгын карап көрдүм да, анын бул иштерге тиешеси бар экенин табыштым. Андан кийинки негизги бир документте Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматы берип атат. Ошол Бакыт Шаршембиев Кыргыз Телекомдо иштеп турганда кандай кылмыш иштер козголгон, мунун ал жерде кандай негизде бул күбө катары өттү, кандай нерсе болду деп туруп, мынакей первый заместитель председателя директора антикоррупционной службы Сагынбек Исмаилов деп туруп, бул 4 кылмыш менен берип атат. Негизги документ мынакей могу жерде турат. Бул Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы, подлежит возврату первый сектор дейт. Буда анткени жашырундук нерсе бар. Анан бул өзү эле айтып атат. Секретарь Совета Безопасности Кыргызской Республики, рассмотрев ваше обращение, предоставление информации по арестованному уголовному делу, рассматривая материалом отношения бывшего руководства Государственного комитета информационных в связи с Кыргызской Республикой, далее в том числе действующего представителя Шаршембиева, открытое самоуправство Кыргыз Телеком, далее Кыргыз Телеком совершает следующее деп туруп, муну жазып атпайбы? Ушул жерин көргөзүп койгула. В том числе действующий президент Бакыт Шаршембиев, уважаемый Рыскелди Ченекович, депутат Жогорку Кеңеште туруп, Совет Безопасности мынакей бир кылмыш иши жөнүндө. Анан жалпы берди канча баракта экен, бир 15-16 баракта козголгон кылмыштар жөнүндө толук маалымат берип атат. Жана биринчи кылмыш дей турган болсо, акыркысы мына 8-чи
уголовный дело номер кайсы кылмыштында бул кандай негизде суралган же болбосо кандай бунун тиешеси бар экени жөнүндө толук маалыматты берип атат. Анан ал жакта бир башкармага эмес, коопсуздук кеңешинин башчысы өзү секретарь совета безопасности Кыргызстан Дамир Сагынбаев өзү кол коюп атпайбы. Мына мен ушунун негизинде гана айттым. Менде далилдүү документтер бар. Мен ушуну жогорку кеңештин комитетинде карап, анан кийин аныктама жазып, бул жигиттин канчалык ушул кызмат аркалаганга моралдык акысы бар дейин десем, кечирип койсун, мен бир топ кесиптештерим ушул аныктамага кол коюудан баш тартышты. Мен алар менен иштеп коюшкандарынан шек жаратып атам, мондай аныктама жазып чыксам, тилекке каршы көпчүлүк менин кесиптештерим колдой коюшту. Ушунча кагаздарды көрүп туруп дагы, анан мен бул жерде чоң саясат бар экенин билдим дагы, бүгүн ачыкка чыгарышка мажбур болдум. Эртең эми муну комитеттин ошол комитетте түзүлгөн жумуш топтун төрагасы катары бул келип түшкөн документтердин баардыгын өлкө башчыбыз Сооронбай Шарипович Жээнбековго жана чечим кабыл кылыш үчүн, анын кызматка ылайыктуулугун карап көрүш үчүн өкмөт башчы Мухаммедкалый Дүйшекеевичке жөнөтөм. Эгер чындан эле биздин өкмөт мындай коррупцияга каршы иштерди жүргүзүп жатып турмаса, 8 кылмыш иши менен шек жараткан адамдын мамлекеттик чоң комитеттин башында отурганы ылайыксыз. Бул мен үчүн эмес, бул мыйзамдын талабы болуш керек. Анан эл деле айтат да. Бул ушундай иш бар болсо, анан бул мен айтпады. Өткөндө мен ошо 50 жылдык баракам алып жооп бергенде келген жок, аны деген ишкөн жок. Момбеков эгер оозун ушундай эле ачып берсе, мен сот көрүндө да Англиянын арбитраждык сотуна берсин, колунан келсе Нюрнбергдин трибуналына берсин. Мен адан корко турган жарым жок. Бирок анын шектүү адам экенин менде далилдеген документтер турат. Ошонун негизинде айттым. Анан чечим кабыл ала турган эми ал кишини бекиткен, ал кишини сунуштаган адамдардын жоопкерчилигинде болуш керек. Мен өзүмдүн жумушумду кылдым. Тарых алдында дагы, абийир алдында дагы буга жооп бере алам. Бир тактоо, мисалы бир миллиондогон немелерге катыштуу бар кылмышы бар экен арасында. Кыскача эле. Миллиондорго эмес, миллиард сомго жете турган эме бар. Буну сиздер бул маалыматты Финполду коз да, экономик кылмыштарга барып турсаң, бүгүн Айнур Алтыбай да бул маселени көтөрдү. 300 миллион сомго депчи. Анда башка мен ошо баягы Финполду кот экономик каршы күрөшкө кызматтын тергөөчүлөр менен ушул жерде сүйлөшүп отурганда айтты. Мамлекетке зыян миллиард сомго жетет, даже ашып кетет деди. Миллиард сомго деди да. Мунун кыймыл аракетинен ошо бул эле эмес, ал жерде бир эле адам эмес, бир нече адамдардан турган топтор иштешкен. Ошолордун мамлекетке келген зыяны ушундай деп, алар ошо эмне үчүн кылмышын козгогондон кийин аны камакка албайсыңар, эмне үчүн андан ары барбайсыңар десем, баш чайкашты. Значит, демек буларга бир тоскоолдук жаратууга турган дагы ошо күч органдарында күчтөр бар экенин мен сездим. Ошондуктан мен аларга эле кайрылбай, алардан алган маалыматтын баардыгын алып туруп, эми Кыргызстанда күч органдарынын баардыгы мага маалымат берип атат да. Онда кылмыш иштери бар депчи. Анан алардын күчү жетпей атпайбы күч органдарынын? Анан кимге жибериш керек? Эң эле күчтүү бул президент болуш керек, анан кийин өкмөт башчы болуш керек деп, мен кайта ошол кайрылайын деп атам. Мындай экен го деп. Күч органдары күчү жок болуп калыптыр бул жерде. Сизде де күч бар, карап чыккыла депчи. Демек кечээки коопсуз шаарда анын түздөн түз эле ишке ашпай калганына да түздөн түз ушул жоопкерчилик болуш керек. Анан экинчиден мына коопсуз шаарга көптөр майнер берип атпайбы? Булар жана тендердин талабы деп коет болсо, технический требования деп коет да, техникалык талап деп коет да. Ошого булар жазып атпайбы, Бишкектин тагдырын, адамдын тагдырын кошуп жазып атпайбы? Мынакей силер 2,5 миллиард, булар акчасы жок эле тендер жарыялап жиберди. Мамлекетте акча жок. Ошол жана келе турган инвестор өзү акча салат, анан ошону 5 жылдын ичинде кайта таап алат, пайдасы менен. Анан ошондо тигилер айтат да, биз кантип таап алабыз десе, силер 5 жыл иштейсиңер, 5 жылда 10 миллион айып болот дейт. Бул чындап айтканда сөз да. 10 миллион айып болот деген сөз, 10 миллион адам ошо айып болоттун ичинде канча адам айып болот деп, канча адам майып болот, канча адам набут болот. Жол эрежесин бузуулар канча катталат, жолдо жүргөндөр, жол кырсыктары канча катталат. Булар алдын ала антип айта албайт да. Балким эртең Бишкекте канча машинанын унааны бар экен билбейт алар. Анан канча жол эрежеси бузулат.
ошол ар бир коюлган Бишкектеги 38 светофор күнүнө ошончо немен жолдо жүрүү эрежесин аныктай алабы? Аныктай албай калса, анда мамлекет төрөп бериш керек болуп калат инвесторго. Инвестор айтат, силер бир жылда 2 миллион штраф болот дедиңер. 1 миллион штраф болуп калды, акчаны бергилесе өкмөт төлөп бере албайт. Анан алар кой силер менен иштешкен болбойт экен деп жанагы койгон камераны чыгарып кетип калса эмне болот? Ошол жагын эске албай эле ушундай айбандык метод менен баратат да. А мен негизи башынан баштап эле ушул коопсуз шаар боюнча Кыргыз Телеком деген бар бизде. Мамлекеттик ишканалар. Мен мамлекеттик ишканала болсо дагы акционердик коом, бирок негизги акционер Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү. Ошонун толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошол биздин жогорку кеңеште комитетте айтты, мага 10 эле миллион доллар бергиле, мен коопсуз шаар эмес, коопсуз мамлекет курам деди. Мындайча айтканда Кыргыз Телекомдун ар бир райондун борборунда филиалы бар. Ошолор аркылуу мен киргизем деди. Коопсуз мамлекеттен биз киргизе албай 10 миллион долларга. Анан 30 миллионго коопсуз шаарды киргизе атпайбызбы? Аныбыз дагы тендер этегине чыгып болот да. Мына ушул жерде жатат да, мамлекеттик деңгээлдеги афера, мамлекеттик деңгээлдеги жемкорлуктун деми ушул жакта жатат да. Ошону айткым келди.